Ассаламу алейкум, урматтуу достор, менин көрүүчүлөрүм, катталуучулар. Бүгүн мен сиздерге бул видеодо бир бөлмөлүү мейманкана тууралуу маалымат бермекчимин. Дал ушул бир бөлмөлүү залга канча чыгым кетет? Көпчүлүк үйлөрдө мына ушундай дарбазадан киргенде бул жагында бош орундук болуп калат. Бул үйдө мына ушул жерине ушу быйылкы жылы жаңы салыныптыр. Ушул зал тууралуу бүгүн маалымат бермекчимин. Мен айта турган болсом, бул жерде чакан ушул жайкы сөөрүсү бар экен. Эми бул жайындасы отура турган жер. Анан сырткары бул жерде 3 тепкич менен көтөрүлүп биз ушул айтып аткан залга кирсек болот. Мына достор, ичи аябай кең, чоң, анан жарыктыгы дагы мыкты берилиптир. Негизи жасалгасы дагы абдан мындай акыркы стилдеги заманбап дизайн менен жасалган. Обойлору жабыштырылып, андан сырткары жылуулук үчүн сөзсүз түрдө бул жерде 2 катар батарея бар экен. Бул ушул негизги паровой системасына кошулган. Бул бөлмө тууралуу айта турган болсом, узун туурасы 7,40 узуну. Бул жерден бул жака чейин узуну 7,40, ал эми туурасы 4,5 метр. 7,40ка 4,5. Бул биздин көрүүчүлөр үчүн, үй салуучулар үчүн, же болбосо үйдү мындай пландап жүргөндөр үчүн кулагына күмүш сырга деп айтсак болот. Анткени эгерде сиздер ушул негизги үйдүн корпусунан сырткары өзүнчө бир мыймандар үчүн мына ушундай зал бөлмөсүн жасаймын деп ниет кылган болсоңуздар, анда мына ушул видео сиздер үчүн. Бул жерде көрүп турасыздар. Үй абдан кең, эни 4,5, узуну 7,40. Бул жерге эгер бул стол стулдарды алып чыгып коюп, мындай жер төшөк сала турган болсо, ушул куда тосконго, же болбосо катмы кылганда ушул мечиттеги аксакалдарды чакырып коноктогонго абдан ыңгайлуу бөлмө экен. Мен бүгүн бир эле ушул бөлмө тууралуу маалымат берем. Мен бул видеону эмнеге көрсөтүп атам? Анткени көпчүлүк үчүн баягы үйгө конок чакыруу көйгөй жаралып, балким бөлмөлөрү кичирээк болуп калып, анан кийин мындай бир конок тоскондо сөзсүз түрдө кафеде же бир чайканада сыйлаганга туура келген учурлар көп болуп калат. Ошондуктан мына ушундай чоң бөлмөнүн зарылчылыгы көп туулат. Бул үй бүлө дагы мына ушундай ой менен курган болуш керек. Уяттуу меймандар, баягы коноктор боло турган болсо, сөзсүз түрдө алар үчүн мына ушундай кең, чоң бөлмөнүн зарылчылыгы бар. Үй тууралуу мен айтып өттүм. Бул бир гана бөлмө зал, меймандарды тосуучу конок бөлмөсү. Узуну 7,40, туурасы 4,5. Паровой отоплениясы, обою, обделкасы, люстралар, светильник баарынын каражатын эсептеп чыгам. Мыкты идея. Үйдүн корпусунан, негизги үйдүн корпусунан өзүнчө бөлөк салынган конок бөлмөсү, тагыраагы зал тууралуу бүгүн сиздер толук так маалымат аласыздар. Албетте көпчүлүк үчүн бул үйгө, бул бөлмөгө канча каражат кеткени кызык болсо керек. Мага да кызык болуп турат, алдыда эсептеп чыгабыз. Ага чейин бизден алыстабай туруңуздар. Мына урматтуу менин көрүүчүлөрүм, сиздер жогоруда зал бөлмөсүн көрдүңүздөр. Эми мен залдын фундамент дубал крышасына эмес, балким кумшубактан кийинки эле ички обделкасына, ички жасалгасына кеткен чыгымдарды эсептеп берем. Залдын ремонтуна кеткен чыгымдар: негизи зал 7,4кө 4,5, жалпы аянты 33,3 метр квадрат. Буга кеткен гипсокартон 12 дана 300 сомдон 3600 сом, направляющий 3кө3 30 дана 50 сомдон 1,5 сом, профиль 3кө6 70 дана 70 сомдон 4900 сом, уголок армированный арочный пластик 8 дана 60 сомдон 480 сом, серпенка 1 дана 50 сом, шуруп 3 пачка 100 сомдон 300 сом, родбонд 30 килограммдык 2 кап 200 сомдон 400 сом, шпатлевка фенишевый 25 килограмм 1 кабы 200 сом, бул дагы плюнс потолочный 23,5 метрге 40 сомдон 940 сом, светильник 8 дана 200 сомдон 1600 сом, плафон 2 дана 600 сомдон 1200 сом, провод двухжильный 40 метр 15 сомдон 600 сом, потолоктун материалынын жалпы чыгымы ошондо 15,770 сомго чамалады. Уста акы потолоктун метр квадратына бардыгын эсептегенде 500 сомдон эсептеген дагы ошондо 16,500 сом ушул потолокту жасаганын алган. Ал эми электромонтаждын акысына болсо жалпы 10 светильник деп эсептеген дагы 150 сомдон 1,5 миң сом алган.
Ошондо потолоктун устаакысы баардыгы биригип 18 000 сом, ал эми материалдык чыгымы 15 770 сомго барыптыр. Дуалга келсек, дуалдын жалпы аянты ошондо биз дуалды эсептей турган болсок 62 метр квадрат чыкты. Буга кеткен чыгымдар родбонд 30 килограмм. 30 килограммдык родбонддон 3 кап кеткен, 200 сомдон 600 сом, шпатлевка 25 килограммдыктан 3 кап 200 сомдон 600 сом бул дагы. Обой ар бир рулону 10 метр квадраттан, бул жерде 7 рулон обой кеткен. Ар бир рулону 2000 сомдон 14 000 сом. 2 пачка клей 250 сомдон 500 сом. Грунтовка баарына 40 литр грунтовка кеткен. Бул дуал менен потолокка кеткен грунтовка. Улантабыз, дуалдын материалына кеткен жалпы чыгым 16 100 сомду чапчыган. Устаакысын айта турган болсок, ушул кумшубактын үстүнө эле родбонд, шпатлевка, шкурка, обой бардыгын эсептегенде ар бир метр квадратын 270 сомдон жасаптыр. Уста 62 метр квадратты 270-ке көбөйтсөк 16 770 сом бул устага кетет. Ал эми материалдарына болсо 16 100 сом кетип атат. Андан кийин полго 33,3, андан кийин полго 33,3 метр квадрат пол. Ламинат мына ушул 33,3 метр квадратка 800 сомдон ар бир метр квадраты 26 640 сомдук ламинат кеткен. Аны уста 100 сомдон басканда 3330 сом алган. Ал эми плюнтустун баасы болсо 23,5 метр квадрат метрге 50 сомдон 1175 сомдук плюнтус кеткен. Жалпы полдун материалдык чыгымы 27 815 сом. Устаакысы болсо плюнтустун устаакысы 1170 сом, 75 сом. Полдун ушул плюнтус менен ламинатты баскан устанын акысы 4,5 сомго чамалайт. Андан кийинкилерин кошойлу. Жылытуу батареяларын көрсөткөм видеодо. Жылытуу батареялары бул жерде ар бир кабыргасын эсептейбиз. 12 даналык кабыргадан бул жерде 2 блок батарея турат. 24 дана кабырга бар ошондо. Ар бир кабыргасы 380 сомдон 9120 сом. Турбаларына 1,5 сом. Жалпы паровойдун материалдык чыгымы 10 620 сом. Устаакысы болсо 6000 сомго барыптыр. Эми жалпылап эсептейли. Потолоктун материалына кеткен чыгым 15 770 сом. Дуалдын материалына кеткен чыгым 16 100 сом. Полдун материалына болсо 27 815 сом кеткен. Паровойго 10 620 сом. Жалпы материалга кеткен чыгым 70 305 сомду түзөт. Устаакысы потолокко 18 000 сом, дуалга 16 770 сом, полго 4,5 5 сом. Улантабыз, устаакы 6 000 сом. Бул паровойдун устаакысы экен 6 000 сом. Жалпы устага кеткен чыгым 42 275 сом. Сиздер бул жерде көрдүңүздөр, бул жерде материалга кеткен чыгым 70 305 сомду түзүп атат. Ал эми устага кеткен чыгым 45 275ти түзүп атат. Экөөнү кошо турган болсок 115 580 сом кетет экен. Залдын ичинде мен болгон нерсенин баарын эсептедим. Стол стулду көргөнсүздөр. Бул стол стулдун баасы 35 000 сомду чамалайт экен. Килемдердин ар бир данасы 20 000 сомдон 40 000 сом. Эгерде стол стулду материалдарга кеткен чыгымды, усталардын акысын бардыгын кошо турган болсок, ушул залдын өзүнө эле жасалгасына, ичиндеги элементтерге 190 580 сом кетет экен. Мына мен урматтуу катталуучуларым, сиздер мына ушул бир бөлмөлүү залдын чыгымдары менен таанышып чыктыңыздар. Мен ойлойм, маалымат сиздер үчүн пайдалуу жана керектүү болот. Андыктан ушул залды ремонт кылыш керек эле деп жүргөндөр үчүн бул менин оюмча даяр, мындайча айтканда, шпаргалка десек болот, же болбосо керектүү маалымат десек болот. Биздин видеону бөлүшүп, класс басып, подписаться кнопкасын басып, коңгуроочону жандырганды унутпаңыздар. Анткени сиздер биздин керектүү жана пайдалуу видеолорубузду ошондо биринчилерден болуп көрүшүңүздөр мүмкүн.